Assalamu алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, алыскы жактан көрүп жаткан биздин каналыбыздын катталуучулары дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бишкек кабардын мурдагы алып баруучусу кайра келди. Буюрса сиздер менен чогуу Акунжан деген иниси менен чогуу сиздерге кайрадан авторунуктогу унаалардын бааларын көрсөтүүнү улантат. Анда эмесе биз сиздерге көрсөтүүнү баштайлы. Мына жерде көрүп турасыздар, Абхазиядан 3 автоунаа келиптир. Азыркы тапта ушул үчөөдөн баштайлайбыз. Жылы 2010, объем 1.5, коробкасы механика. Свежий келген дейт. Бардык диагностикага алып барып текшерсең дагы болот дейт. Гарантия бар дейт. Баасы $6.800. Номери 776 00 01 92. Дөңгөлөктөрү мындай титандыскадан литий спартинди дөңгөлөктөрдү салып коюптур. Абхазиядан ушундай автоунаалар келип жатат. Акыркы күндөр өтө көбөйдү десек болот. Азыр эси тилекке каршы жок экен, болсо салон деле ачып көрсөтмөкпүз. Биз убакыт албастан кийинкине өтөлү. Honda Elysion. Бул деле Абхазиядан келген свежий перегон. Жылы 2009, объем 2.4, престиж дейт. Баасы $7.800. Номерди жазып алыңыздар. Honda Elysion Prestige'дин 2009 жылы чыккандагы автоунаасы мындай титан дискаларда турат. Андан кийинки жет орну дагы бир Toyota Estima автоунаасы. Бул дагы Абхазиядан келген, жылы 2005, объем 2.4, баасы $6.300. Номерди жазып алыңыздар. Жылы 2005 экен, объему 2.4. Toyota Estima RS, свежий перегон дейт. Андан кийинки биз адаттагыдай эле учету Кыргызстандыкы болгон өзүбүздүн правил автоунааларды көрсөтүүнү улантабыз. Honda Accord серебро түстө. Жылы 2002, объем 2.4, коробка автомат, пробег 183.000 км жүргөн. Баасы $6.900. Номери 551 125 123. Состояниясы жакшы экен бул дагы. Сыртынан караганда мындай бир да жеринде урулган, сызылган жерлери жок. Таза мал экен. Издегендер болсо көрүңүздөр. $6.900. Мындан кийин Toyota Wish өзүнүн оригинал титан дискасында турат. Юбкалары менен 139.000 км жүргөн. Жылы 2003, объем 1.8, VVTi мотор, коробка автомат, расход 8.10, 3 камерасы бар дейт, multi-row, 4 экендигин эске алып коюңуздар. Баасы $6.900. Номери 553 104 790 551 125 123 деген номерде терип чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул жактан Subaru Outback турат, бирок толук түрдө жазылган маалымат кагазы жок экен. Бул жакта болсо Mazda Demio. Пробег 195.000 км жүргөн. Жылы 2004, объем 1.5, баасы $4.500. Номери 557 11 55 61. Mazda Demio малолитражка автоунаасындагы өтө экономичный деп издегендер көп.
номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сыртынан караганда бул дагы абалы жакшы көрүнөт. Биз эми бул жактан Honda Spike автоунаасын көрсөтөбүз. Жылы 2003, 1.5 автомат, 3 жөт Абхазия, свежий пригнан, басы $4700, номери 551 33 33 57. Түсі қызыл түсті. Бойы uzun адамдар отырып айдаса дагы баш тийбейт да мына. Жакшы автоунаа. Мотору Honda Fit'тин эле баягы 1.5 үлгүсүндөгү моторлор түшөт деп укканмын. Honda Odyssey кара түстө. Жылы 2002, объем 2.3. 4-чү поколениедагы газ установка болуп тур. Италия. Газ бензин дейт. Басы $4200. Номери 505 30 20 88. Üstünde люк дагы бар экен. Номери дагы өзгөчө Honda Elysion көрсөтөбүз. 89-99 деген номери. Жылы 2004, пробег 193 000 км жүргөн, объем 2.4, басы $7800. Номери 709 89 89 84. Караңыздарчы, автоунаанын ээсинин номери дагы, автоунаанын номери дагы окшош экен. 89 99. Бул жерде Honda Civic автоунаасы турат, ак түстө. Дөңгөлөктөр кышка даяр. Төб ашуудан ойлонбой чыгып кетсе болот. Жылы 2003, объем 1.5. Кыргызстанда биринчи хозяин экен. Эске алып коюңуздар. Расход 7.8 дейт, пробег оригинал, басы $4400. Номери 709 99 62 65. Монте жакта дагы бир кара түстө Honda Fit жакшы абалда экен. Юбкалары дагы бар. Жылы 2003, объем 1.3, родной краска, вложение не требует деп жазыптыр. Басы $4700. Номери 709 70 08 27. Бир үчтөрдү дагы өтө көп балашат ошол Honda Fit'те. Себеп дегенде шаар ичинде өтө экономичный деп коюшат. Андыктан номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз бул жакта Camry'ни көрсөтүп улантабыз. Правый руль, пробег 216 000 км жүргөн. Жылы 2003, объем 2.4. Не битий дейт. Басы тилекке каршы договорный экен. Эгер кимде-ким издеп жаткандар болсо, анда номерин айтып коелу. 0702 67 22 97. Негизи балар жок болсо тартыштын кереги жок деген сөз бар. Ошондой болсо дагы тилекке каршы сиздерге баасы жок автоунааны көрсөткөнүбүз үчүн, убактыңыздарды алганыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Бул жакта Subaru Forester. Бул степти дагы көрсөтөйүн десем, баасы жок экен. Subaru Forester. Жылы 2003, объем 2.5 турбо, Cross Sport автомат, басы $5700. Номери 555 82 86 66. Бул жерде Honda Step RF1 автоунаасы турат. Жылы 2000, объем 2, коробкасы автомат, расход 8-10. Басы $4900. Номери 0550 80 80. Могул жакта дагы бир Honda Odyssey автоунаасы өтө көзгө тартып турат. Ушул Odyssey'ди дагы сиздерге көрсөтүп өтөлү. Жылы 2001, пробег 200 000 км жүрүптүр, объем 2.3. Бул автоунаадагы баасын жазбаптыр, бирок
Номерін сіздерге айтып қоялы: 705 89 87 88. Evet, бұрышта дағы бір Honda істеп қойған спада автоунасы тұрады. Ошын азыр барып көрсетелі. Белый жемчуг спаданы іздегендер өте көп. Жылы 2003, объем 2, пробег 232 000 км жүріп тұр. Басы $7500 дейді. Номері 0739 27 13. Қанша алатайын бәке болушы? 7 болушы. $7000 болады дейді. Бола тұрған басы. Салондағы көріңіздер. Велюр. Отырғыштары абалы, панельдері, торпедасы жақсы екен, мониторы бар. Задний камера деле болушы керек, азыр артынан көреміз. Суға ешкілерді жақсы жауылмай қалған үшет. Задний камерасы жоқ екен, бірақ мониторы бар. Бұл отырған басы $7000 дейді. Бұл жақта 3 объем естиманы көрсетемін сіздерге. Задний камерасы бар. Сыртынан қарағанда жақсы екен абалы. Toyota естиманы дағы іздегендер өте көп, өте жұмшақ деп іздешет. Ішінде кетсең, Lexus'та кеткен деле боласын деп. Пробег 217 000 км жүрген, жылы 2002, объем 3, автомат $7200. Номері 550 29 19 96. Honda Odyssey 197 000 km жүрген, жылы 2004, объем 2.4, газ, бензин, басы $5300. Номері 773 00 09 73. Бұл жақта дағы бір таза, ақ түсті, белый жемчуг, Toyota Wish автоунасы тұрады. Пробег 185 000 км жүріп тұр. Жылы 2003, 1.8 автомат, расход 7.8, басы $5800. Номері 702 48 31 36, 772 48 31 36. Бұл жақта дағы Subaru Forester автоунасы тұрады. 260 000 км жүрген, жылы 2005, объем 2, газ, бензин, автомат, $6700. Номері 501 00 74 04. Honda CR-V жылы 2001, объем 2, автомат. Бұл дағы басы жоқ екен, номерді айтып қойлы: 704 11 01 01 деген номерде тұрады. Toyota Hilux Surf'ты көрсетеміз, правый руль, жол таңдамасы автоунасы. Пробег 323 000 км жүрген, жылы 2000, объем 2 GT автомат, расход 10-12 дейді. Басы $7500. Бұл жақтадағы өте көп автоуналар тұрады. Азыр ушуларды сіздерге баларды толық түрде жеткіріп бергенге әрекет қыламыз. Honda Fit жылы 2002, объем 1.3, басы $4300. Бұл жақта Toyota Harrier автоунасы тұрады. Ушундағы сіздерге көрсетіп кетелін. Жылы 2004, объем 3, коробка автомат, 4 виде. Басы бұл дағы
тилекке каршы жазмаптыр, бирок Кыргызстанда биринчи хозяин экен. Номери 550 227 297 деген номерде турат. Наркы бурчта өзүнчө эле бир өзгөчө жерден бийик турат. Жол тандамастарынын катарына кошулуп. Honda Step RF1 жылы 2001, объем 2, баасы $4500. Номери 777 61 25 80. Тактап айтканда таксиге даяр экен. Үстүндө багажниктер дагы бар, өзгөчө мындай баарыны көзүнө жаккан титан ыскасында турат. Только баасын келиштирип эле айдап кетсе боло тургандай. Эми биз бул чыгарышты жыйынтыктайбыз, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мындан ары дагы болсо бизди көрүңүздөр, биз менен чогуу болуңуздар. Бишкек кабарды ар дайым көрүп туруңуздар. Бишкек кабар ар дайым сиздер менен. Эртең дагы буюрса 13 декабрь базарда болобуз. Эртең менен сиздерге автоунаалардын бааларын көрсөтүүнү улантабыз. Видеолор жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, коштошкончо сак саламатта туруңуздар.